Бишкек шаары түркүн түстөгү көрүнөк жарнактарга бай. Жер жайнаган жарнамалар калаабыздын көркүн эле бузбастан, ар бир экинчиси грамматикалык каталар менен жазылган. Өзгөчө соңку жылдары ишкерлердин активдүүлүгү көрүнөк жарнактардын жана алар менен иштеген ишканалардын көбөйүшүнө алып келди. Бирок жазуулардын көп учурда ката менен жазылышы көргөн адамды кейитпей койбойт. Адамдын аң сезиминде да бул нерсе бузулуп атат жана ката нерселерди өтө эле одону ката даже которгондо такыр эле бири-бирине мааниси дал келбеген кылып которуп коюшат. Албетте ал кишинин аң сезиминде дагы жаман көрүнөт. Көчөдө дагы ар туш тарапта эле ар кайсы бурчта турса, анда ал дагы шаардын көркүнүн бузуп атат. Албетте ал эми анын баарын оңдош үчүн албетте биринчиден адамдардын ошол рекламаны коюп аткан адамдардын өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек. Конечно, баары эле иштегиси келет. Бирок туура эмес жазгандар көп да биздечи. Баннерди айрыкча, конечно, реклама кылган жакшы, бирок туура жазып, туура чыгарса, ошондо баннерди эле туура болсо керек деп ойлойм. Баш калаада көрүнөк жарнактарды басып чыгарган чакан басылмалар да бар. Буйрутма аркылуу баннер чыгаргандар көбүн эсе кардарлар алып келген даяр тексттерди басып чыгарышат. Эгер каталарды байкап калышса, оңдоого аракет кылышарын. Бирок туура эмес жазылган текстти көзөмөлгө алуу алардын милдети эмес экендигин айтышат. Катачылык аябай көп чынында. Көп болгону неграмотносттан го дейм менин оюмча. Көбүнчө мындай майда чүйдө ишкана ачкандардын көбүнчөсү окугандыктан мындай жеңилирээк окуттун эметкенге ошого бизде туура болгонун билген знаниябыз менен эметип беребиз, түздөп немелеринчи. Анан кээде бирок действительно ошибка бизден да кетип калат. Катачылык баягы байкабастыктан болуп калат же мындай шашылып кеткендиктен болуп калат. Бүгүнкү күндө айрыкча орус тилинен кыргыз тилине которулган жарнамаларда дагы одоно каталар көп. Алсак жакында эле Бишкектеги банктардын биринин баннериндеги орус тилинен кыргыз тилине түз которулган сүйлөм коомчулуктун сынына кабылган. Кыргыз тили кор болду деген интернет колдонуучулары банк атайын адистерден эмес, Google котормочунун кызматынан пайдалангандыгын айтып чыгышкан. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия ката жазылган көрүнөк жарнактар менен көп жылдардан бери күрөшүп келе жатышкандыгын, тилекке каршы жыйынтык чыкпай жатканын айтышат. Мыйзам боюнча жарнама эң болу мамлекеттик тилде, андан соң расмий тилде болушу кажет. Бирок бул эреже такыр сакталбай келет. Расмий тилдегиси мамлекеттик тилдегисине караганда кичине тамган жазылыш керек деп. Аны бир киши аткарбай атпайбы? Бизден тескери азырча англисчеде эчтеке эмес. Азыр араб тилинде, Кытай тилинде айрым көрүнөктөр пайда болуп, биз айрым мекемелерге урушуп жакалашканга чейин барып, аны учурларыбыз болуп атат. Ошондуктан бул маселеде коомчулуктун активдүүлүгү, ошол эле көрүнөк жарнакты илдирип аткан адамдын мекенчилдик сезими бүгүн тузда керек болуп турат. Бул жалпы элдин байлыгы. Анткени Бишкек шаары биздин жүзүбүз. Көчөдөгү көрүнөк жарнактарга мамлекеттик монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги көз салат. Аларга уруксаат берген негизги орган да ушул мекеме. Буга чейин ката жазылган көрүнөк жарнактарга айыппул салуу демилгеси эл өкүлдөрү тарабынан көтөрүлүп, бул үчүн атайын мыйзам долбоор иштелип чыккан. Ага ылайык жарнамалардын жазылышын жана мазмунун текшерген жергиликтүү бийликтерде атайын комиссия түзүлгөн. Антимонопольный орган, он только... Көрүнөк жарнактардан каталар табылган учурда ээсине алгач эскертүү берилет. Ал 30 күндүн ичинде оңдолбосо эреже бузуулардын экинчи категориясынын негизинде айыппул салынат. Мында жеке жактар 3000, ал эми юридикалык тараптар 13000 сом төлөөгө милдеттендирилет. Айыппулун төлөбөй койсо туум эсептеле баштайт. Учурда кыргыз тили боюнча мыйзамды сактабай жазылып илинген 17 көрүнөк жарнак катталды. Алардын 11 өз учурунда оңдолду, калгандарына экинчи категория менен протокол толтурулду. Это междунациональный. Аталган агенттиктин өкүлдөрү 2019-жылы мыйзам бузган жарандардан жалпы 280 000 сом айыппул түшкөндүгүн айтышат. Маалым болгондой спирт ичимдиктерин жана баңгизаттарды жарнамалоого чектөөлөр бар. Ал эми жарнама боюнча мыйзам бузуулар монополияга каршы орган тарабынан жөнгө салынат. Бирок жарнаманын мазмунун кароо аталган органдын милдетине кирбегендиктен жарнамалар башаламан. Тил ченемдерин сакталбаган боюнча жайгаштырылып келет. Адистер ката жазгандарга айыппул салуу менен маселе чечилип калбастыгын айтышат. Сабатсыздыкту жоюу үчүн эң болу келечек муунга мыкты билим берүү керек.
Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.